Ташиевдин атын жааны BMW X7 жана $210,000 алып кеткен шектүү кармалды. Көмүргө байланышкан ири тендерди утууну убадалап, ири суммадагы акча жана кымбат баалуу унаага алдап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда Ош облусунун Алай районунда туулган 51 жаштагы КШШ аттуу киши атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жабынып, МГА аттуу аялды алдап кеткени боюнча социалдык тармактарга видео тараган. Аны блогер Нурлан Мотыев жарыялаган. Социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүүнүн алкагында блогер чыгарган видео текшерилип, жабырлануучудан жазуу жүзүндөгү арыз алынып, анда айтылган фактылар тастыкталган. Шектүү жаран Бишкек жылуулук электр борборунун көмүр менен камсыздаган ири тендерди утууну убадалап, жабырлануучудан $210,000 жана BMW X7 үлгүсүндөгү унаасын алдап алган деп айтылат маалыматта. Ыкчам издөөнүн жүрүшүндө шектүү кармалып, атайын кызматка жеткирилген. Сүйлөшүү учурунда ал күнөөсүн толук мойнуна алып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилгени айтылды. Жапаров талапкерлерге үгүтчүгө эмес, Кудайдын элдин колдоосуна ишенгиле. Президент Садыр Жапаров коомчулукта жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерге 1000ге чейин үгүтчү жалдоого уруксат берүү боюнча талкууга жооп берди. Ал кабар агенттигине маек курган. Журналист айрымдар бул норма акчалуу талапкерлерге артыкчылык берип, парламентке жалаң акчалуулар келет деген пикирди жаратып жатканын айткан. Бул маселе боюнча мурдагы мыйзамда 500ге чейин үгүтчү алса болот деген ченем бар эле. Округдары чоңойгонуна байланыштуу депутаттар 1000 үгүтчүгө чейин деп көтөрүп коюшуптур. Мен деле 1000 үгүтчү көп деп ойлойм. Себеби канча жолу шайлоолорго катышсам да, бир округга мынча үгүтчү алган эмесмин. Азыркы шайлоого катышып жаткан талапкерлер деле мынча үгүтчү албаса керек. Эгер ушунча үгүтчү алган талапкер болсо, демек акчасы көп талапкер. Шайлабай коюш элдин колунда, деген Жапаров. Анткени менен 1000 үгүтчү деген маселеден трагедия кылыштын деле кереги жок, деген президент. Себеби 500 үгүтчү деп көрсөтүп коюу менен маселе чечилбейт деп ойлойм. 500 үгүтчүнү расмий түрдө алып, 500 үгүтчүнү ooз-2 сүйлөшүп алып иштеши толук мүмкүн да. Далилдеш кыйын. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайм. Ар бир талапкердин тагдыры үгүтчүлөрдүн колунда эмес, элдин колунда. Эгер эл колдобогон талапкер болсо, 1000 эмес 2000 үгүтчү жалдап алсаң да өтпөйсүң. Ошондуктан үгүтчүгө эмес, Кудайдын, анан элдин колдоосуна ишенгиле, деген президент. Өлкө башчы ар бир үгүтчү да шайлоочу экенин белгилеп, бирөөгө чуркаарда 70 өлчөп бир кесүүнү сунуштаган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Салянова 2014-жылы киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаева боюнча иштин бети ачылды. 2014-жылы киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаева боюнча кылмыштын бети ачылганын мурунку башкы прокурор Аида Салянова сот тармакка билдирди. Убагында мени каралоо максатында жаш кыздын өлүмүн саясатка аралаштырып, кылмыш ачылбай калган. Бул окуя Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар? Ушул баракчамдан бүгүн саат 20:30-да түз эфирге чыгам, деген ал. Салянова бирок кийинчерээк Ички иштер министрликтин өтүнүчү менен маалымат 1-2 жумадан кийин берилерин айткан. Министрлик азырынча үн кат элек. 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева 2014-жылы Достук Кичи районундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болгон. Бир жумадан кийин анын сөөгү Бишкектин четинен табылган. Кылмыш ишинде мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын тууганы Калыбек Элтуйбасовдун аты аталган болчу.
Камчыбек Ташиев чек ара кызматынын жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салды. 10 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын чек ара кызматынын борбордук аппараты үчүн курула турган жаңы административдик имараттын пайдаланууна капсула салды. Бул тууралуу атайын кызмат маалымат таратты. Маалыматка ылайык имарат Бишкек шаарынын Көк Жар конушунун аймагында жайгашып, заманбап талаптарга жооп берген көп функционалдуу комплекс катары курулат. Жаңы имарат негизги 4 кабаттуу корпустан жана бир нече кошумча объектилерден турат. Алардын катарында спорт залы, тренажердук зал, ашкана, кызматтык кабинеттер, музей көзөмөл өткөрүү пунктулары жана унаа токтотуучу жайлар каралган. Жалпысынан 7 административдик блок курулат. Биз жөн гана имарат эмес, жогорку технологиялуу жана ыңгайлуу шарттардагы административдик комплекс куруп жатабыз. Бул чек ара кызматынын ишмердүүлүгүн жакшыртып, аскер кызматкерлеринин иш шартын жеңилдетет жана коопсуздук тармагындагы эл аралык кызматташтыкты өркүндөтүүгө өбөлгө болот деп билдирди Камчыбек Ташиев капсула салуу аземинде. Имараттын курулушу 2027 жылдын 28 майында бүткөрүлөт деп пландалууда. Ошондой эле пайдаланууга салынган капсула 100 жылдан кийин ачылышы күтүлүүдө. Кумтур Голд компания ЖЭОК акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин башкармалыгынын мүчөлөрү жана Кумтур оперейтинг компаниянын жетекчилиги тоголок жаңгар долбоорлорунун алкагында жасалып жаткан иштердин жүрүшү менен жеринен таанышып келишти. Жумушчу сапардын алкагында алар Ак Шайрактагы өткөл пункттун курулушу, тоголок алтын кенине барчу жолдордун жана Кайчы дарыясында салынып жаткан көпүрөнүн абалын көрүштү. Ошондой эле алтын ылгоочу фабрика, жумушчулар лагери салына турган аймакта жүрүп жаткан инженердик изилдөө иштеринен да кабар алышты. Ал эми жаңгар таянтында жакында эле бурголоо жумуштары башталып, иштер белгиленген план боюнча уланууда. Убактылуу жумушчулар лагеринде заманбап модулдук үйлөр орнотулуп, геологторго ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Тоголок жаңгар долбоору боюнча иштер мындан ары да активдүү уланаарын айткан башкармалыктын мүчөсү Бакытбек Майлиев эң негизги жумуштар башталды. Керектүү техникалар четинен алынып жатат. Кызматкерлерибизге татыктуу шарт түзүүгө аракет кылуудабыз. Жетекчилик тарабынан коюлган бардык милдеттерди өз убагында жана так аткарышыбыз керек деди. Кыргызстанда түндүк тиркемеси аркылуу эме дарыгерди үйгө чакырууга болот. Кыргызстанда бейтапканага түндүк тиркемесинен эле каттоого туруп, аралыктан үйгө дарыгер чакыртууга болот. Мобилдик тиркемеде ушундай 2 медициналык жаңы кызмат ишке кирди. Ал үчүн Менин ден соолугум бөлүмүнө өтүп, тизмеден поликлиникага онлайн тиркелүү кызматын басып, бейтапкананы тандап, өзүңүздү же балаңыздын аты жөнүн, телефон даректи жазып катталасыз. Поликлиника өтүмөнү 3 жумушчу күндүн ичинде карап чыгып, жообун бериш керек. Ал эми дарыгерди үйгө чакыруу үчүн Менин ден соолугум бөлүмүнөн медицина кызматкерин үйгө онлайн чакыруу кызматын тандайсыз. Медикти кимге чакыра турганыңызды жазып, телефон учурда жашап жаткан даректи калтырасыз. Каттоо бөлүмү арыз түшкөндөн кийин аны 1 жумушчу күндөн кечиктирбей кабыл алып, тиешелүү медицина кызматкерин дайындашы керек. Манаста үйлөнөм деген кызды 7 айдан бери ур токмокко алып келген жигит кармалды. Манас шаарында турмушка чыгуудан баш тарткан кызды 7 айдан бери коркутуп, уруп сабап келген 24 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы билдирди. Соц тармакта бети канжалаган кыздын видеосу тарады. Анда Манас шаарында жашаган кыз тааныш жигити 5 октябрда түнү үйүнө келип өлтүрөм деп коркутуп, көчөгө алып чыгып кеткенин айткан. Кыздын билдиришинче, жигит аны мал базарга алып барып зордуктоого аракет кылып, унаа менен сүзүп өлтүрөм деп коркуткан. Кыз буга чейин милицияга бир нече жолу кайрылганын, бирок жигит жоопкерчиликке тартылбай келгенин белгилеген. Чоң кызматтагы кишинин баласымын деп коркутат, өлтүрүп коем, мени эч ким камай албайт деген жабырлануучу. Ал эми Жалал Абад облустук милициясы аталган факт катталып, экспертизалар дайындалганын билдирди. Тартип сакчылары кыз менен жигит мурун сүйлөшүп, үйлөнүүнү көздөгөнүн, бирок пикир келишпестиктен улам урушуп кетишкенин кошумчалады. Шектүү суракка алынган экспертизанын жыйынтыгы менен анын аракетине юридикалык баа берилет. Ушул арканда турган эжекебизге жардам керек экен, колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşa olup, kurt jegендей olup, çok jegендей olup kakşa olup tebede. 2022, 23 вообще olmaya kaldım da. Aksap bas, ondan keyin 2024 törögönden keyin töreylekleri basmaya kaldım da вообще. Narona, yerine kıskası falan dedi.
Operasiya joluna jabırlık alıp geldim de. Ondan operasiya oldum 24 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oldu da. Neni kalaysan şunu? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek böyle. Allah'ım şu şifa versin Eceke. Şifa veretip dayım. Ayal kişi olmasın geleceğim. Аларча жаратылыш паркына дүйнөлүк стандарттагы Родел банд курулат. Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында дүйнөлүк стандарттагы алгачкы Родел бандтын курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев өзүнүн Facebook баракчасына билдирди. Маалыматка ылайык Родел бандтын узундугу 1200 метр болуп, 36 чана коюлат жана саатына 500 конокту кабыл алат. Долбоор Вейгант ишканасы менен биргеликте ишке ашат. Капсула салуу аземине аталган ишкананын директору Юрген Хелмут Рушке катышкан. Ал өз сөзүндө Кыргызстандын жаратылышына терең таасирленгенин жана ишкана өлкөдө мындай долбоорду ишке ашырып жаткандыгы өзгөчө окуя экенин белгилеген. Караколдогу суу каналы ишканасында 6 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Ысык көлдүн Каракол шаардык суу канал муниципалдык ишканасынын жетекчилиги кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен 10 октябрда билдиришти. Маалыматка ылайык 2023 Каракол шаарынын ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында шаардагы суу алуучу жайлардын биринде 3 скважина бурулоо боюнча тендер жарыяланып, аны жалпы суммасы 38 миллион 927 миң сомду түзгөн. Бирок ВЖЧКсынын жооптуу кызматкерлери тендер утуп алгандан кийин ар кандай себептерди, жер шартынын татаалдыгы, бургулоо мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун шылтоолоп долбоордон четтеген, сапатсыз материалдарды колдонгон. Натыйжада скважиналардан талап кылынган көлөмдө ичүүчү суу алынган эмес. Ошентсе да муниципалдык ишкананын жетекчилиги аткарылган иштер боюнча ашыра көрсөтүлгөн актыларга кол коюп, мамлекеттик бюджетке 6 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин жыйынтыгында суу канал ишканасынын жетекчиси ЖК, ВЖЧКсынын өкүлү ДР Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Кыргызстанда башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматы расмий түрдө түзүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жаңы түзүлгөн кызмат мамлекеттик орган макамында иш алып барып аткаруу документтерин мажбурлап аткарууну камсыздоого милдеттүү болот. Кызмат өз ишмердигин ачык жүргүзүү, коомчулук менен тыгыз байланышта болуу, маалыматтарды так жана ыкчам жеткирүү, ошондой эле жалган маалыматтардын жайылышына каршы туруу максатында расмий маалыматтык ресурстарын ишке киргизди, деп айтылат маалыматта. Сот аткаруучулардын ишин көзөмөлдөө жана жалпы ишке болгон жарандардын ишенимин арттыруу жаңы түзүмдүн негизги максаттарынын бири экенин белгиленди. Сокулукта жер тилкесин мыйзамсыз саткандар кармалды. Чүй облусунун Сокулук районунда жер тилкелерин мыйзамсыз сатып жарандарды алдаган шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык укук коргоо органдарына жер сатып алып алданып калган бир нече жаран кайрылган. Алардын айтымында ЖА аттуу аял 2022 жылы Вайон Антоновка айылындагы азыркы Кожомкул айылы 295 контурдан ар бири 4 сотук болгон 4 жер тилкесин $10,000 сатып, жалпы $40,000 алган. Мындан тышкары шектүү коммуналдык кызматтарга туташтыруу, кызыл китеп чыгарып берүү деген шылтоо менен 440 миң сом кошумча акча алган. Бирок кийинчерээк аталган жер тилкелери башка адамдардын менчиги менен аныкталган. Натыйжада жабырлануучулар жер да, акча да ала албай жатышканы айтылды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө 1977 жылы туулган ЖА кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция бул иш боюнча кошумча арыздар түшүп жатканын жана тергөө иштери улантылып жатканын кошумчалады. Боом Капчык айында 5 күн таш түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Иштер Бишкек Нарын Торгар Туна жолунун 128-чакырымында 13-17 октябрь күндөрү саат 9:00-дөн 15:00-га чейин жүргүзүлөт. Коопсуздукту камсыздоо максатында жол кыймылы Ички иштер министрликтен жол кайгылуу кызматынын коопсуздукту камсыздоо максатында жол кыймылынын Ички иштер министрликтин жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан убактылуу жарым-жартылай жабылат. Унаалар бир тилке аркылуу өткөрүлөт. Эгерде 30-40тан ашык унаа топтолсо, таштарды түшүрүү иши убактылуу токтотулуп, унаалардын өткөрүлүшү камсыздалат. Ишкана бул иштер таш кулоолорду алдын алуу жана жол кыймылынын катышуучуларынын коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүп жатканын билдирди.